Ассалому алейкум урматтуу достор. Мен бүгүн сиздерге Кореядагы бир күндүк эс алуум тууралуу айтып бермекчимин. Бир жашаган шаардагы балдар чогулуп, Кореянын борбор Сеул шаарына, тагыраагы Сеулдагы мечитти көздөй жөнөдүк. Мечитке келсек, биздин мекендештер бул жакта аябай көп экен. Анткени Кыргызстандан келген Абдарахим шейх бул жакта баян кылып жатыптыр. Баянды видеого тартканга болбойт деп мага эскертип жатышты. Анан профессиональный бокс жана UFC турнирлерин түз эфирде көргөнчө мен Ыжоңбу шаарындагы фестивалга жол тарттым. UFC турнири аябай кызык болгондуктан Ыжоңбу шаарына бат эле жетип келдим. Бул жакта палаткалар тигилген, ал жерде кыргыз палаткасында кыргыз улуттук кийимдери бар экенин байкадым. Сахнанын арт жагына өтүп фестивалды тамаша кылдым. Алды жагынан өтүп көрүүгө туура келди. Анткени кызыктын баары алдыда болчу. Кезегим качан келет деп списокто карасам, кезегиме бир топ эле убакыт бар экен. Асыр намазынын убактысы болуп калгандыктан бут кийимди чечип, форманы чечип, жай намазды салып, асыр намазын окууга кириштим. Намаз окуп чыксам, кезегибиз жакындап калгандыктан биз сахна артында даяр турдук. Кезегибиз келгенде сахнага чыгып, Атабек Ойгонбаевдин жаштарга деген ырын корейлерге тартууладык. Бул ырды түшүнбөгөн корейлер бизге сыйлык тапшырышты жана статуэтка беришти. 300 000 вон кыргыз акчасына 20 000 сомдой сыйлык утуп, үйдү көздөй бет алдык. Ошентип Корей элине кыргыз маданиятын тартууладык.